Бүгін 17 май күнгө шейшемби облыс аймағынан алынған жаңалықтар менен таныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Эл аралык айтыштын финалдык бөлүгүндө жалпы 8 акын ат салышып, баш байгени Ахматбек Султан уулу жеңип алды. Талас районунун Долону айыл аймагында кызыл сызыктан чыгып кеткен турак үй ээлери менен иш алып барылууда. Ботерек айылында 420 гектарга суу жеткирүүчү суу насосу пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаровдун 16 майда өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Россия Федерациясынын борбору Москвага иш сапары аяктады. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимдин 30 жылдыгына жана жамааттык коопсуздук уюмунун 20 жылдыгына арналган ЖККнун мааракелик жыйынына Россиянын президенти Владимир Путин, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышты. Өлкө лидерлери эл аралык жана аймактык коопсуздуктун абалын, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун азыркы реалдуулуктагы ролун жана ордун, ошондой эле кризиске каршы аракеттенүү системасын өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Саммит аянтчасында президент Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен жеке жолугушуп, кыргыз-орус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын талкуулашты. Президент Садыр Жапаровдун Москвага болгон иш сапары аяктап, бүгүн 17 майда Абу-Даби шаарына багыт алды. Маалыматка ылайык, Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын президенти Шейх Халифа бин Заид Аль Нахаяндын каза болгондугуна байланыштуу аза күтүү иш-чараларына катышат. 2 күнгө созулган эл аралык айтыштын финалдык бөлүгүндө жалпы 8 акын ат салышып, натыйжада баш байгени Ахматбек Султан уулу жеңип алды. Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн эл аралык айтыш Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында өткөрүлдү. Айтышка Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов катышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган эл аралык айтыш 2 күнгө созулду. Биринчи бөлүгүндө 15 акын ат салышып, натыйжада жарым финалга жана финалга 8 акын озуп чыгышты. Колунда кой коңдогон калем сабы, энекем эптеп туруп койсо керек. Кыргызда көбөйсүн деп адам саны. Эл аралык айтыштын финалдык бөлүгү алгач Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарногоевдун чыгармачылыгын баяндаган театралдаштырылган пролог менен башталды. Ошол жерден кыргыз адабиятын өстүрүп, өнүктүрөйүн деймин. Эл аралык айтыштын биринчи бөлүгүндө 15 акындын ичинен финалдык бөлүккө 8 акын жолдомо алган. Алардын бирөөсү казак, жетөөсү кыргыз акындар. Төкмө акындар Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Байдылда Сарногоевдун кыргыз элине жасаган эмгегин даңазалап барктап ырдашты. Емің алыс бар байға айталы, Байдылда даятамдым баянын бүгін айталы. Кыргызстан чыккан байдыкем өстүрүп кетти канчаны, сынчылар акын кылычыңа байдыкем болгон калканы. Мындан тышкары акындар айтышты ыр обон жана тамашалуу куйкум сөздөр менен толукташты. Жат жерде жашап жүрсөм да, чоң багыш болот уурум, тазасы болом кыргыздын. Эл аралык айтышка Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов катышып, Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарногоевдун алп саптары ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталып келген, сактала берет деп эскерди. Атанын мурасы барктуу да бүгүн даңктуу дагы. Канча деген ырлары элдин арасында жүрөт.
Атанын ырлары бүгүнкү күндө кагаз бетинде калган жок. Бүгүн окурмандын оозунда, кыргыздын оозунда атанын жок дегенде 4 сабырын билбеген кыргыз жок болуш керек бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Байдулда Сарнагоевдун 90 жылдыгына карата уюштурулган эл аралык кайтыш өлкөбүздүн бардык аймактарында өткөрүлөт. Бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан демилгеленип, ар бир эл аралык кайтышка байге фонду 1 миллион сом каралган. Областтардын бардыгында айтыш өткөрүп атабыз. Чүйдө өткөрдүк, мына Ысык көлдө өткөрүп келдик. Азыр Таласта өткөрүп атабыз. Бүгүн Баткен областына эстафетаны өткөрүп беребиз. Бул сөйлөп атам, ушинтип 7 областта өткөрүп, анан финалдык бөлүгүн Бишкекте өткөрүп турсак, акындарыбыз жылдан жылга чеберчилиги күчөйт. Оорчуйт. Дагы табына келет. 20 күн мурун эле көлдө өткөргөнбүз. Бүгүн Таласта өткөрүп атабыз. Бир айга жетпей Баткенде өткөрөбүз. 1 миллион сом мурда Ысык көлгө бергенбиз. 1 миллион сом азыр Таласка берип атабыз. Баткенге дагы 1 миллион сом бергенге аракет жасайбыз. 2 күнгө созулган эл аралык кайтыштын жыйынтыгында Акматбек Султан уулу баш байгени жеңип алды. Баш байге 200 000 сом акчалай сыйлык жана диплом. Сыйлыкты министр Азамат Капарович тапшырууда. Ал эми баш байгени багындырган Акматбек Султан уулу. Байдылдатабызды бизден кийинки урпактарда казса түгөбөй турган кен уюган улуу мурас. Ошого бул айтыш Байдылдатабыздын кичинекей гана бир боёгуна же болбосо бир элесине гана арналды. Байдылданын өмүрү кыргыз акылына келгенде, арнамыз ойгонгондо дагы да ачылат деп эсептейм. Биринчи орунду Темирбек Матыбаев, экинчи орунду Абдылда Нуралиев, үчүнчү орунду казак акыны Нурлубек Курманов. Ошондой эле эл аралык айтыштын жалпы катышуучуларына кызыктыруучу сыйлыктар да тапшырылды. Байдылда атамыздын барлык жүрүп өткөн жолдарын шырымызга аркап өтүп, такырыпты жан жакта ашалдык деп ойлойбуз. Талас өңүрү кай кезде акындарга, батырларга, даткаларга сөзгө токтогон не бир шешендерге бай ел барынша бизде 2 күн бою сол тарихты ашалдык деп ойлойбуз. Бүгүнкү осы айтыска үйүткү болуп отурган мәдениет министрине, осы Талас өңүрүнүн мәдениет әкимдиктери мен губернаторларына уюмдаштырып жүргөн барлык бир тууган бауырларга үлкен алгысымызды билдиремиз. Акындардын өнөрүнө Кыргыз Республикасынын эл акындары Анатай Өмүрканов, Амантай Кутманалиев, Манасчы Дастанчы, Төкмакындар жана маданият менен илим тармана зор салмошкон инсандар калыстык кылышты. Жалпы деңгээлин айтканда абдан жакшы өттү. Буга чейин багы борбордо өтчү эмес беле ушундай чоң айтыштар. Эми ар бир облуска жана айтылып атат. Мына Таласта, Көлдө өттү. Эми бул эстафетаны Баткен облысы келип жаңылы алды. Мындан кийин да ушундай жакшы кубаныч шаң менен ушул кыргыз өнөрчүлүгүн алга сүрөгөн ушундай айтыш өнөрүбүз өркүндөп өсө берсин, жаштардын канаттагы гүлөнүп, дагы мыкты мен деген элдин намысына жараган акындар чыга берсин. 2 күнгө созулган эл аралык айтышта жергиликтүү тургундар акындарды колдоп, чыгармачылык ийгиликтерди каалап өтүштү. Айтышка казак-кыргыз келип, энелер майрамында куттуктап, аябай ээргип алып, кубанып, жакшы немеде маанайда отурабыз. Аябай жакшы болду. Ушунун ырлары өзүнчө бөлөкчө. Мына ушуну эскерип, ушунун 90 жылдыгына мына ушундай айтыш уюштуруп койгонуна биз ушунчалык ыраазы болуп атабыз. Абдан сонун болду. Жакшы айтышты, жакшы болду баардыгы. Өзгөчө жанагы кимге Кытайдан келген Ошогай Акматбек абдан эме болдук. Ыйлап жибердик. Элдин баары ыраазы болду. Жакшы байгелер сайылды. 2 күн жакшы эс алдык. Рахмат. Ушул уюштурган эмеге уюштуруучуларына. Эл аралык айтыш Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук Манас театры жана Республикалык айтыш коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Таласым бакыт некениң ай, буйруса бакыт каңатарың, каңдар. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Кайнар Урмонов, Талаш шары.
Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоевдин поэзия дүйнөсүндө салмактуу өз орду бар. Калеминин ырлары болуп көрбөгөндөй уйкашып, жамакталып төгүлгөн бул акындын 90 жылдыгы белгиленүүдө. Талас мамлекеттик университетинде талантты элге арналган өмүр аталышындагы илимий практикалык конференция өткөрүлүп, ага Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов жана Байдылда Сарнагоевдин жакындары катышты. Конференциянын катышуучулары Байдылда Сарнагоевдин жөнөкөйлүгү, башкага өйдө карабаган маданияттуулугу, оор басырыктуулугу эл арасында терең сиңип кеткен ырлары туурасында кеңири сөз болду. Баарыңыздарды чакырып кетебиз, жаштар отурасыздар. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов жана Байдылда Сарнагоевдин уулу Бактыяр Сарнагоев Талас мамлекеттик университетинде уюштурулган талантты элге арналган өмүр аталышындагы илимий практикалык конференцияга катышты. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов куттуктоо сөзүндө Байдылда Сарнагоев кыргыз жазма адабиятынын жылдызы, кыргыз поэзиясынын алпы, ырларынан өзүнө терүү эстелик тургузуп кетти деп баса белгиледи. Башка акындардан айырмаланып, мүмкүн кээ бир жерден тереңирээк, кээ бир жерден коозураак, кээ бир жерден кененирээк, башкача өлкөнү сүйгөн акын. Ошол эле мезгилде өзүңүздөр билгендей элдин арасына таркап кеткен ырларын баардыгыбыз жатка билебиз. Улутчул дейт билбеген, улутун баарыбы сүйбөгөн. Кыргыз деп келген дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн деп. Муну мен ойлойм, ошо ичинде, жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө өлкөнү ташып жүргөн, өлкөнү алып жүргөн инсандын гана оозунан, калеминен мындай сактар чыгышы мүмкүн. Талас облусунда жогорку шаң менен белгиленип жаткан Байдылда Сарнагоевдин 90 жылдык мааракесинин уюштуруучусу коомдук ишмер Индира Куралбекова Байдылда Сарнагоевдин ырлары жашоонун ачуу чындыгын юмор менен сатирага камтып берген кайталангыс акын экенин айтып, улуу акын бүтүндөй кыргыз элинин сыймыгы экендигин билдирди. Жашоонун бардык кыйынчылыктарын, башынан өткөн тагдырдын эчен сыноолорун ошондой кайгылуу кылып бербей, бардыгын юмор жана сатирага аралаштырып туруп, ушунчалык көркүнө чыгарып, элдин ошол эле учурда жарпын жазып, маанайын көтөрө турган ачуу чындыктарды юмор менен сатирага камтый турган бир өзгөчөлүккө ээ болгон. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери деген саптары бүгүн дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, өнөр сүйгөн элдин арасында жашап келе жатат. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Байдылда Сарнагоевдин көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Кыргыз эл акыны поэзия майданына кошулган өткөн кылымдын 50-жылдарынан тартып эле окурмандардын калың катмарынын сүйүктүү акынына айланган. Анын Ак калпак, Ашуудан берген отчетум деген китептери колдон колго өтүп окулган. Акындын уулу Бактыяр Сарнагоевдин айтымында атасы улутун, тилин сүйгөн жөнөкөй адам болгон. Ал ар дайым уул кыздарын намыскөй, маданияттуу болууга тарбиялап, Сергей Есениндин ырларын окуганды аябай жакшы көрчү деп эскерет. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, маданияттуу болгула, билимдүү болгула, адамгерчиликтүү болгула деп тарбия берген. Сергей Есенин канча орустун ак кайынын тажабайм деп ырдап жүрсө, мен кыргызымды Алатоонун ак калпагындай тоолорду мен да тажабай ырдайм деп. Көп нерсе унутулат, бирок атабыздын алтын тамгадай жазылган чыгармасы, кереметтей болгон ырлары кыргыз барда эч качан унутулбайт, эч качан өчпөйт. Байдылда Сарнагоевдин 90 жылдыгына арналган конференцияда Талас мамлекеттик университетинин студенттери акындын ырларынан көркөм окушуп, анын сатираларын сахналаштырып беришти. Сен мага бир кат жазчы. Үйлөнгөн соң жазбай койдуң жалжалын. Улгайдыңбы? Улгайсаң да мен үчүн дали жашсың, дали кызсың айлы. Рахат Бишалиева, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Сен мага бир кат жазчы.
Бакаята районунун Ботерек айылында 420 гектар жер Күмүштак өзөнү аркылуу сугарылат. Бирок ал суга таяктаганга чейин жетпей соолуп калат. Мындан улам насос аркылуу суу тартылып, анан берилет. Ал эми насостун эскилиги жеткендигинен улам ал улам бузулуп, дыйкандардын көйгөйлүү маселесине айланган. Жергиликтүү тургундар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Дастан Жумабековго жардам сурап кайрылышып. Натыйжада эл өкүлүнүн жардамы менен кубаттуулугу секундасына 555 литр суу соруп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар насос орнотулду. Жаңы пайдаланууга берилген бул суу насосу секундасына 555 литр суу сорууга жөндөмдүү. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабековдун колдоосу менен Ботерек айыл аймагынын дыйкандарынын сугат-суу көйгөйү чечилди. Жайында, жазында суу тартылыш кезинде чоң Талас каналынан алуучу сууну ушул насос аркылуу алып колдонобуз. Трансформаторлор мурдагы насосту колдонуп жүргөндө коюлган, бул эстерноганда коюлган трансформаторлор. Анан биздин мурдагы насосубуз жарактан чыккандан кийин ушу Дастан Артысбековичке кайрылдык эле, бул киши сөзүбүздү эки кылган жок. Чоң рахматыбызды айтабыз элибиздин атынан, жаштардын атынан. Мен өзүмдүн да рахматымды айтып кетем. Өзү истешип, табышып, алып келишип. Бул суу насосу менен Күмүштак аймагындагы 420 гектар жерге суу жеткирилет. Дыйкандар азырда сугат-сууну пайдаланышууда. Болгону Күмүштак канал аркылуу келген суу вегетация мезгили соңуна чыкканга чейин камсыздай албайт. Кошумча суу насосу эскилиги жеткендиктен ар дайым оңдоп түзүлө берип, жарактан чыгып калган. Эми минтип эл өкүлүнүн жардамы менен карапайым дыйкандардын көптөн берки көйгөйү чечилди. Киши бала бизге мотор алып келип берип, жакшы кылды. Эл сүйүнтүп кое турган болду. Şu yerde 500 hektar yer içet suudu. Anan bu motor degen bala bizge tüşüyüzge göre duran oldu. 10 yıldan beri 5 motor kotarıldı. Ulan bir motoru ornatabız eski. Ulan buzuluk falan. Suudan kuruduk. Tüşüm albay kaldık. Hektarından bir tonna jetet, jetpeyt 500 kilo 8 kilodan alırız. Bunu elin nazirine uşu olacaksı gümüş kılıp verdi bizge. Birinci Allah'ın batası değilsin, ikinci mine eldin batası değilsin. Суу насосу Дастан Жумабековдун жеке каражатынын эсебинен 2 миллион 800 миң сомго алынып берилди. Эл өкүлүнүн айтымында дыйкандардын бул сураначын аткаруу менен 320 үй бүлөнүн негизги кирешеси алынган айдоо жерине сугат-суу жеткирилет. Ботерек айылынын аксакалдары, дыйкандары абдан сүйүнүп кубанып турган учуру. Мен де буларды көрүп абдан сүйүнүп, өзүмдү бактылуу сезип турамын. Бул ушул насос бир туугандардын үй бүлөм атынан болуп ушул арналып белек болуп атат. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков Кара Буура районундагы жетиген 777 үрөнчүлүк чарбасынын иши менен да таанышты. Чарба быйылкы жылда 80 гектарга кылкандуу дан эгиндерин себишкен. Быйылкы жылдан баштап сугат-сууну үнөмдөө максатында буудай талааларына жөөктөрдү салып сугарууну колго алышууда. Бул орунда кече бүттүк, 4 күндө бүтсө болот экен, кенен чабылбайт, ала терип арасынан. Şu жөөк менен сугарып, бул сапаттуу, бир жагынан суу ичиши. Экинчи жагынан ал 24 гектарды мындай сугарганда минимум 10 күн сугарыш керек болчу. Убакыт экономдуу да, суу тартыш болуп аткан убакта. Мына курулуп аткан курулуш жөнүндө айттым, ушуга бир жаңы аппарат койгонго, сапаттуу май чыгарганга, ушуга бир жардам берүү иретинде келип көрүп атат да. 300 квадрат метр деп атайын кенен, ушу чоңураак масштабтуу, кененирээк болсун. Анткени биздин районунда кайракы суу чыкпаган жерлер көп. Май чыга турган өсүмдүктөр ушу кайракы жерлерге жакшы болот да. Ошол максатта шуну өздөштүрүү максатында ушундай иш кылып атабыз. Айыл чарбасындагы жаңылануу жана дыйкандардын аракеттери менен таанышкан эл өкүлү аталган чарбанын муктаждыктарын угуп, колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Талас облусу. Калктуу конуштардагы кызыл сызык чеги курулуш ишинде коопсуздукту жана тартипти камсыз кылат. Буга байланыштуу Талас районунун Долону айыл аймагынын көчөлөрү текшерүүгө алынган. Натыйжада кызыл сызыктан чыгып кеткен айрым турак жайлар кайрадан иретке келтирилүүдө. Темага кабарчыбыз токтолот.
Долоно айыл аймагынын Акжар айылындагы Абдышата көчөсүндөгү номер 181 турак жай үйү кызыл сызык талаасынан чыгып кеткен. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан эскертүүлөр берилген. Учурда бул турак жай үйүнүн ээси тарабынан азыркы этапта кур чоосун бузуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары көрүп турганыңыздардай эле бул сарайдагы бузуу алдында пландалууда. Себеп дегенде бул турак жай ээлери дээрлик 1,5 метр аралыкта кызыл талаадан чыгып кеткен. Долоно айыл аймагына караштуу Акжар айылында жалпы 300гө жакын түтүн бар. Алардын дээрлик 30% кызыл сызыктан ашып, короосун чоңойтуп алышкандыктан Акжар айылынын көчөлөрү ичкерип кеткен. Жашоочуларга жергиликтүү калктуу конуштарды калыптандыруунун эреже тартибине ылайык кызыл сызык чегинен ашпаш керектиги тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жаз алды менен айрым турак жай ээлери мындай өз билемдиктерин мойнуна алып, кызыл сызыктагы куруп алган тосмолорун короо сарайларын алышкан. Жазга тарта баардыгы жылды. Мына Кудай буйрса да бүгүн Абдыш көчөсүнүн башында турабыз. Буларга да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай 2-3 там жылды. Калган баардыгы уже жылабыз деп убадаларын беришип атат. Бүгүнкү күндө Акжар айылында эле жүрүп атабыз. Дагы ортарык биздин планда Ташарык айылдары бар. Акжар айылынын тургуну Абсамат Абдыраимов да кызыл сызыктан ашып короосун кеңейтип алган. Мыйзамга баш ийип кайрадан турак жайынын тосмосун жылдырган. Бир айтылгандан кийин мейли дедик, дагы күзүндө эле жылганга аракет кылып, күзүндө эле жылып салган. 1,5 метрде жылдым. Генен чоңойып атканда коркунуч жок. Анан азыркы машиналардын өрүндөрдөн ката айдаганда корком чынында балдардын. Кечке маал келсеңиздер болмок, нерге 50дей бала чыгат нерден тедерге чейин эле. Анан ошолорду ойлогонан кой жылдыралы дедик да. Аймактарда көчөлөрдү калктуу конуштун башкы планына тууралуу жана да көчөлөрдү иретке келтирүү максатында аткарылып жаткан бул демилгени Долоно айылдык кеңешинин депутаттары жана айыл ардагерлер ишке ашырышты. Иштин башы башталып жылып атат. Буюрса алды 1,5-2 метрге чейин жылып мына. Тар болгондуктан жолдун чекесин ойнотуп берден машина катып атат негизичи машиналар. Анан ошо тоскоолдук жаратпай элдер жылып койсо дагы ошо балдардын ойногонуна дагы, кенен жүргөнүнө дагы жакшы да. Акжар айылында кызыл сызык чегинен ашып кеткен турак жайларга көзөмөл жүргүзүлсө, Дашарык жана Ортарык айылдарындагы көчөлөрдө төгүлгөн кум топурактарды тазалоо аракеттери көрүлүп жатат. Айыл көчөлөрүн тазалоо үчүн атайын техникалар тартылып, күйүүчү майларына каражат Долоно айыл өкмөтүнөн бөлүнгөн. 2 күндөн бери тазалоо иштери жүрүп атат. Мына чоң жолду бүттүк. Кудай буйрса мынакей Синпек Рахманбек көчөсүнө мына ушул ортосуна барып калдык. Ушул мусор чыгаруу боюнча ушул өкмөттүн эмесинен биз такыр элибизде менен иштешип атабыз. Мына элибиз да туура түшүнүү менен өздөрү кошо техникасы менен бизге да жардам берип атат. Мына бүгүн ушул Синпек көчөсүн бүтүп чыгып кете алабыз. Долоно айыл аймагында аткарылып жаткан иш-аракеттер айыл өкмөтү тарабынан көзөмөлгө алынууда. Кызыл сызыктар боюнча чыгып кеткен линиялар боюнча орунда киргизүү, ген план негизинде ар бир көчөнүн категориясы кандай болсо ошол негизинде иш алып барып атабыз. Андан тышкары көчөлөрдө төгүлүп аткан кум шагылдар, кыйла төгүлүп салынган, ошолор боюнча да түшүндүрүү иштери айтылган. Буга да ошол менен катар айтып жүргөнбүз. Азыркы учурда мынакей техника менен келип өзүбүз эгерде шарты жок болсо үйүнө киргизип берип атабыз. Айткан жерине апарып түшүрүп берип атабыз. Эгер жок такыр ала албайбыз дегендерди алып эле өзүбүздүн ички көчөлөргө, төгүлчү жерлерге төгүп, мусорка болуп калган жерлер бар экен, ал жерлердин баарын үстүлөрүн көмүп тазалоо иштери жүргүзүп атабыз. Долоно айыл аймагына караштуу турак жайлардын дээрлик көпчүлүгү кызыл сызык чегинен ашып кеткен. Андыктан ушул жылдын күз айларына чейин көчөлөрдү иретке келтирүү белгиленген. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району. Кыймыл аракет ден соолукту бекемдейт. Мындай пикирди Талас облусунун Талдыбулак айылынын тургундары карманып, спорт менен машыгып жатышат. 60 жаштан 85 жашка чейинки курактагы айылдык апалардын аракети учурда кандай натыйжа берип жатат? Бул туурасында кабарчыбыздын кийинки материалы. Машыгып жаткан Өкүн Чоюнбаева 85 жашта. Талдыбулак айылынын тургуну. Буттары сыздап ооруткандан улам айылдагы залга келинин ээрчип келген.
Азыр буттарын жана дене боюн чоңап, күн сайын машыгат. Өкүн Чоюнбаева бул залга келгенден бери саламаттыгы кыйла жакшыргандыгын байкаган. Көнүгүүлөрдү оңой эле аткарып коет. Баскан турганы оңолуп, өзүн сергек сезип калды. Мурун эле ооруп жүрчү да, бутум баса албай. Таптысы мындай эшке чыга албай эле мынтип калдым да. Төлүп эле. 2 күндөн кийин эле бутум жакшы болуп калды. Анан бутум түйүлүп караңгыда уктатчу эмес. Бутум жакшы, белим жакшы. Анан жана бел келиндер эмне кылса ошону эле кыла берем. Минтем, тепкилесе тепкилейм. Азыр жакшы, өзүм басып келем. Мага деле жан керек да, өлгөнчө. Карылыкта күчөгөн оорулар Гүлжамал Эңкилбаеваны дагы кыйнап келген. Бирок айым үйдө олтурбай, дени сак болуу үчүн залга жазылып машыга баштаган. 3 айдан бери аракет кылып олтуруп, 20 килограмм салмак таштаган. Учурда барскан менен дөңгөлөктү урат. Кези келгенде колуна мээле кийип, мушкерликте өзүн сынайт. Кыймылым жакшы. Мурун бир аз бассам эле дем ала албай адышка болуп жүрчүм, адышкам калды. Азыр Кудайга шүгүрмүн да. Ден соолугуң керек болсо, спорт менен машыгыш керек экен. Мен баарын эле айтат элем да, ар бир жерде ушундай спорт зал болсо, барышса эч кандай спорттун уяты жок. Айтышып калат, "О, бул жеңимдер спортсмен да" деп тийишип калышат. Ден соолук кимге керек болсо, ошол спортко бара берсин деп мен келем. Элеттик апаларды сергек болууга Талдыбулак айылынын тургуну Кубанычбек Жаманкулов үйрөтүүдө. Машыктыруучу күнүнө 3 саат убактысын апаларга бөлөт. Өзгөрүүнү байкаган машыктыруучу дени сак болууга дары дармек эмес, сергек жашоо керектигин эскертти. Мен кайрылат элем депутаттарга. Аптеканы жоюп, 1-2 аптеканы жоюп, ушуларды кылсак, биз буларга өмүр беребиз. Анан жана айтты кетти го 85-теги апа. Картайганда оорубай, сыктабай, кыйналбай, небереге кор болбой картайсак дейт да. Мына ошого чоң салым кошо турган ошол. Муну любой физурга эле кылып коет. Мен депутаттарга кайрылат элем, ушта закон кылып берсе. Сергек болуу үчүн бир жерде көп олтура бербей, узак аралыкка басуу жана башка кыймыл аракетти күчөтүү зарыл. Адамда кыймыл болбосо, жүрөк кан тамыры, кан басымы, аз кандуулук, ашыкча салмак жана башка оорулар пайда болоорун дарыгерлер тастыкташат. Аз кыймылдуулуктун өзү дагы көп жаш кезинен баштап аз кыймылдуулук, допустим да, азыркы күнгө чейин ошо карыган адамдарга көбүрөөк өзүнүн таасирин тийгизе баштайт экен да. Эгерде кан тамырлары ичкерген болсо, алар аркылуу кан айлануу системасы бузулган болсо, демек кислородный голодание боло берет да, жылдан жылга азая берет. Анан инсульт, инфаркт, кыймылсыздуулукка алып келет. Андан тышкары стенокардия оорусу бар, гипертония оорусу бар, кан басымы азыр 80% кан басым оорусу жада калса кар эмес, жаштарда көп болуп атпайбы? Дени сак болуу үчүн кыймыл аракетти күчөтүү керек. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча Талдыбулак айылындагы айымдар өз саламаттыгын ойлоп, күнүнө 3 саат убактыларын пайдалуу кылып өткөрүп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району. Талас облустук билим берүү уулдук борбору уюштурган жылдын мыкты мугалими жана мыкты тарбиячысы 2022 кароосуна катышкан катышуучулардын арасынан мыктылары аныкталып, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Аталган кароосунакка Бакубат Талас фонду тарабынан 100 000 сом байге каралган. Теманы кабарчыбыз улантат. Талас билим берүү уулдук борбору тарабынан жылына жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы облустук кароосунакка өткөрүлүп келет. Кароосунакка быйыл 45 мугалим жана 12 тарбиячы катышып, кароосунактын жоболорунун негизинде ар тараптуу өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бул кароосунак жөн эле мыктылардын мыктысын тандоо эмес, ошол учурда эле педагогикалык чеберчилиги жогору, мыкты тажрыйбасы бар тарбиячылар менен мугалимдер келип отурасыздар. Жеринде мектептин ичинде, анан райондук турдан тандалып облуска келип атасыздар. Бул облустук турга катышуу дагы өзүнчө бир чоң сыймык. Ошол мыктылардын мыктысынан мыктыны дагы тандоо бул өтө чоң жоопкерчилик болот экен. Аны баарыңыздар түшүнөсүздөр. Мугалимдик кесип ардактуу. Ар бир кесип ээлери мугалимдин тарбиясы берген билими аркылуу калыптанат. Облус жетекчисинин орун басары Кыял Жанызакова кароосунакка катышкан конкурсанттарга ийгилик каалап, мындан арыда жигердүү эмгектенүүгө чакырды. Мугалимдик кесип өтө түйшүктүү, өтө оор. Анткени силер улуттун келечегин, алдыда айтып өтүштү, улуттун келечегин
кылымдын жолун тандап аткан, ушуларды тарбиялап аткан мына сиздерсиздер. Анткени бешиктен бели чыккан күндөн баштап эле ошо бала бакчаларда тарбияланып, андан кийин мектептерде тарбияланып, улуттун келечегин тарбиялап жаткан адамдар мына ушул жерде облустун эң мыктылары, эң кыйындары ушул залда отурасыздар. Баарыңыздарды ушул жерде катышып, ушу облустук турда катышып, кандайдыр бир ийгиликке жетпей калган болсоңуздар дагы сиздер райондун, облустун эң кыйын, эң мыктыларысыздар. Кароосунага Талас мамлекеттик университетинин окутуучулары тарабынан калыстар тогуш айланып, ар бир катышуучунун даярдыгына жараша упайларды беришти. Сынактын жыйынтыгы менен жылдын мыкты мугалими наамына Бакаята районунун Капалов атындагы орто мектебинин мугалими Алмакан Алтынбек кызы жалпы упайлардын эсеби менен алдыңкы орунду камсыз кылды. Жылдын мыкты мугалими 2022 кароосунагынын облустук турунда жылдын мыкты мугалими номинациясын ээлегендиги үчүн Бакаята районунун Капалов атындагы орто мектебинин тарых сабагы мугалими Алтынбек кызы Алмакан сыйланат. Ал жерде мугалимдер өтө тажрыйбалуу болгондуктан мына ушул жеңишке жетип жатам. Мектептен сурулуп чыгып, ушул Бакаятадагы конкурста педагогдук дебют номинациясы боюнча биринчи орунду алып, ушул облустка жолдомо алгам. Бул жактан 15 мугалим жалпы катышты. Ушул мугалимдердин арасында баардыгы чыгармачыл, баардыгы эң сонун деңгээлде өткөн. Бул деңгээлге мен жетишиме дагы өтө бир көптөгөн эмгекти талап кылды. Ал эми жылдын мыкты тарбиячысы наамына Манас районунун Арал айылынын Байчачеке балдар бакчасынын тарбиячысы Мунара Эркинбек кызы табылды. Жылдын мыкты тарбиячысы 2022 кароосунагынын облустук турунда биринчи орунду ээлегендиги үчүн Манас районундагы Байчачеке Эркинбек кызы Мунара сыйланат. Конкурска катышкандыгыма аябай кубанып жатам. Бул конкурста жалпы 12 тарбиячы катышты. 12-чи тарбиячыдан татыктуу болуп, республикага аттанып жатканыма аябай сүйүнүп жатам. Буюрса Талас областынын жеңишин коргойм дейм. Буюрса жеңиш менен келем деп айта кетейин. Кароо сынактын жеңүүчүлөрү жакында республикада өтө турган жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы кароо сынагына катышууга жолдомо алышты. Бактыгүл Дүйшенова, Орозбек Бейшебаев, Талас шаары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, комментарий калтырып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Ал эми алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы. Саламатта болуңуздар.